Мына мо мусулман айтат. Арбак колдобойт, ал өлүп калган, ал Куранга эле муктаж дейт. Жок, арбак өлбөйт. Жан асманга учат. Окуп алгыла, мо мусулмандар. Илим алгыла. Эгер бул кыргызчылыкты өрбөсөң, сен эртең элге жакпайсың. Арбак өлбөйт. Алам, арбак, алам. Арбай тирүү, сен аны көрө албайсың дейт. Арам акыл оюңду жое албайсың. Арам могу. Аламга ишенбеген, ошол акка ишенбеген, арбакка ишенбеген адам, илимге ишенбеген аламдык. Арам, алам астында самсыган арам сасыктар болуп калат деп атат да. Ошон үчүн арам акыл оюңду жое албайсың. Андан көрө көөдөнүңдү көктөндүр, мына илим ал. Акыретте, мо акыркы заманда арбай адам экөөнү биле албайсың. Мына ата келип бата чыгарып атат. Ушул жерде жалганды жаап атат. Бөлө албайсың эми. Акылдуулар сасыган арам сасыктар азап чегип күнү бүтүп жок болот. Мына акылдуулар бийликтегилерди акылга салып атат. Эмне болот экен алар? Азап чегет, күнү бүтөт, жок болот. Алтын доордо эки дүйнөгө кут түшүп, аламаттар жоюлуп, жер жашоодо бейиш орнойт. Мына жаңы доордо эки дүйнөгө кут түштү. Аламаттар жоюлуп мо кыйын күндөр. Жер жашоодо бейиш орнойт. Аламга ишенбегендер, акылдуу сунгандар, акылга алдыргандар, алам алдында арам сасыктар. Адамзатты ким башкарат? Кудай, Теңир, Алла дейбизби? Ден кийинки 6 катар алам ээлери, арбайлар, сыйкыр керемет күчтөр башкарат кызматта, көзөмөлдө. Мына 6 катар алам. Жан эмне болот жерден? Аламга, арбак жашоого барат. Анан жаннат дүйнө, бейиш дүйнө көктө, көрдө эмес. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Нур дүйнө дейт мына. Нурдан жаралганбыз десе эле чочуп атпайсыңар. Нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Эми сен адам атача. Мына адам ата көрүнүп илимин берип атпайбы? Анча сен акылдуу эместирсиң, момун мусулман, же бийликте отурган аламга, жаңы доорго, кыргыздын улуулугуна ишенбеген, самсыган арам сасыктар асман астында. Акчага карап алсаң, арам сасык эмей эмне болдуң? Пендешиликке карап алсаң, арам сасык эмей эмне болдуң? Жерит да. Самсыган арам сасыктар. Акылга карабагыла. Пенделер. Мына жаннат дүйнө көктө. Кантип жаннат дүйнө көктө, бейиш дүйнө көктө дегенде жаның боштондукка чыгып кетсе, 4 катының калды жерде. Түйшүгүң калды. Мазгаңды чаккан телефон да калды, карызың да калды, кайгың да калды. Жан боштондукка чыгат, ошону бейиш деп коет. Көрдө кайсы бейиш бар? Нур бер дейт. Нур мына, нур дүйнө жогору болуп атат. Жогору туруп атат. Анан эмне болот экен кайра? Жан нурданып келет. Балаң төрөлөбү, неберелең төрөлөбү? Өтүп кеткен эле ата теңиңдин генетикасы кайра келет дейт. Кайра өзүнө түшөт. Ошон үчүн баланы урба, каргава, этин оорутпа, башчы катары эле тарбияла. Эми сенде аң сезим болсо, болбосо, керек болсо ошол тарбия ал баладан. Мээң жетпесе. Өткөндө Мончого барсам, бир момун мусулман баласына да турсуй кийгизип алыптыр. Кагып, тилде эле бир балекет кылып атат. Рамкага салып, койчу дедим. Андан көрө ушу баладан сабак алчы сен. Ал бала улутка бөлгөн жок. Ал бала динге бөлгөн жок. Ал баланын көңүлү жакшы. Ал периште, ал наристе. Ал бейишке келди. Боштондукка келди. Мына урматтуу улуу журтум.
6 катар аалам бар деп коет кыргызда. 7 катар аалам бар, 7 катар жер бар. Мо жер жашоосунга кошкондо 7 катар аалам бар. 7 катар жер бар. 7 катар жерге түшүп кетет адам дейт. Кайсы убакта дегенде бул жерден кызмат кылып жаның ааламга өспөсө, бадалга, бакка, итке, битке жана майда жандыкка 1 жылдык чөп чарга да айланып каласың дейт. Акыры отунуң күл болот, чөбүң кык болот, гүл болот. Анан гүл болгондо жан өлөт. Ошон үчүн жана гүлгө ойнобо деген ошол. Жин бара жерде деген. Жан ошентип жерге түшүп кеткиче келиңиздер кызмат кылалы. Бу жерде так берилет мына. Илимди ал, жан дүйнөңдү өстүр. Ааламдан барып жан дүйнөң орун алганга, аяктан кызмат кылууга милдеттүүсүң. Бул дүйнөгө эмнеге келдик? Ак дүйнөдөн, аллак, бу аалам, ааламдан бул дүйнөгө кызматка келдик. Бул чындык, бул ак. Бул дүйнөдө кел чындыкты айталы. Чыныгыча жашайлы. Порядок болсун бул дүйнөдө. Эскилер жоюлсун. Ушуга эле келдик. Кайра жаның качан кетет? Асманга кетсин. Анан аяктан барып кызмат кылууга милдеттүүсүң дейт. Анан бул жалганбы, чынбы деп ойлонсоңуз, мына Жайсаң ата көрдөн келип байланыш берген жок. Адам ата көрдөн келип байланыш берген жок. Бу жерде мына окуп берейин. Ушу бир чындыкты. Байланышта канекей эне. Байланышта саймалы таштын ээси дейт.